Assalamu alaikum. Tatto Baraqcha kanalıma hoş kelиңиздер. Сиздер менен дасторконубуздун ажарын ачкан ванильный капкейк даярдайбыз. Бул рецепт менен заказга да жасооңузга болот. Андыктан бул видеого лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Эгерде мага каттала элек болсоңуз, кийинки видеолорумду дагы биринчилерден болуп көрүү үчүн мага катталып, коңгурочону басып алууну унутпаңыздар. Бизге эң биринчи эле бөлмө температурасындагы сливочный масло керек болот. Жана анын үстүнө ванильный сахарыбызды кошуп, бирдей масса болгонго чейин жакшылап миксерлейбиз. Üstüne сахарыбызды салабыз. Жумурткабызды дагы салып, жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин айраныбызды кошобуз. Биздин айран жылуу болуусу керек. Растительный масланы кошобуз. Унубуздун үстүнө разрыхлителибизди кошуп, сөзсүз түрдө электен өткөрүп, жана 2-3 бөлүккө бөлүп кошобуз. Биздин массабыз даяр болду. Капсулаларыбызды даярдап, тең жарымынан кылып, баарына тегиз кылып салып чыгабыз. Буларды эми кызып турган духовкага жиберебиз. Биздин кекстерибиз пишип чыкты. Ичине крем даярдайбыз. Творожный сырдын үстүнө сахарный пудрабызды кошуп, бирдей масса болгонго чейин жакшылап миксерлейбиз. Үстүнөн сливкибизди куюп, коюуланганга чейин аралаштырабыз. Кремибиз даяр болду. Мен ушундай насадка колдондум. Кондитерский мешокко салып, кремибизди сабып алабыз. Кремдин кандай болуп жагылуусу видеодо көрсөтүлгөн.
Үстүнө өзүңүздүн каалооңузга жараша ар кандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Биздин капкектерибиз даяр. Дасторконуңуздун көркүнүн 100% ача алат деп ишенип айта алам. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга аш болсун.